Bir sular aktı, geçүүлөрдү geçtik, кыйынчылыктарды бирге көрдүк, камалып түрмөдө бирге да отурдук. Анан бүгүнкү күнгө чейин достугубузду уланып келатат. Биз бири-бирибизге мындай саясатта бири-бирибизге бутубуз тоспой кайрадан жөлөк таяк болуп келгенибиз үчүн мына мамлекетибиз оңолуп атат. Мамлекет көп маселелер чечилип атат. Мындан ары да ушундай болот. Биз бири-бирибизге бир саясат үчүн, же бир байлык үчүн, же бир таасир үчүн жардам берип бири-бири жөлөк таяйлы деген оюбуз жок. Биздин негизи экөөбүздүн достук, адамдык сапаттарыбыздын дал келиши болуп калды да. Достугубуз экөөбүздүн түбөлүк бойдон калат. Бул достугубуз биздин экөөбүздүн жеке эле кызыкчылыгыбыз үчүн эмес, биз мамлекетибиздин, элдин кызыкчылыгы үчүн ушу достугубузду колдонобуз деп антташканбыз. Ошол бойдон биздин достугубуз түбөлүк калышат. Бирок ошол эле мезгилде биздин кызыкчылыгыбыз да дал келди. Биздин негизи кызыкчылыгыбыз бул мамлекетибиз. Кыргызды сүйгөндүгүбүз, кыргыз элин, кыргыз мамлекетин сүйгөндүгүбүз. Ушул дал келип калды да. Эч качан биздин достугубузду эч ким бир гана Кудай ажыратышы мүмкүн. Атак мындай ушактар, ортого түшкөн интригалар биздин достугубузду ажырата албайт. Кудай буйрса, бизди Садыр Кожоевич экөөбүздү бул өмүрдө, бул турмушта, бул жашоодо ажыраштыруу бул өмүрдүн бүткөндүгүнүн гана себеби болушу мүмкүн да. Башка себеп болушу мүмкүн эмес. Мен мындан ары дагы ушул Кудай буйрса, Кудай ден соолук берип иштеп турсак, ушундай таризде өмүрүбүздү улантсак, бүтүрсөк деген оюм бар. Күндүн маанилүү жаңылыктарын түз эфирде баяндайбыз. Аты жөнүм Нурасан Бактыбеков, саламатсыздарбы? Алгач бул чыгарылыштан кыскача. Чолпон Атада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кеңешмесинде саммитке даярдык, коопсуздук, экономикалык жана гуманитардык кызматташтык маселелери талкууланды. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев Таласта мамлекеттик ипотекалык компания тарабынан курулган пәтерлердин ачкычтарын шаар тургундарына тапшырды. Бишкектеги Мурас турак жай комплексинде 1104 пәтерден турган 8 блок пайдаланууга даяр. Пәтерлердин өзгөчөлүгү жана жаңы конуш тууралуу бүгүнкү чыгарылышта. КМШ өлкөлөрүнөн чогулган жол куруу адистери өлкөдө салынып жаткан жолдор менен таанышууда. Алар жаңы технологиялык. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим. Сиздерден жардам сурап кайрылып жатамын. 3 баланын жалгыз бой энесимин. Ортончу балам Умар 6 жашта, диагнозу ДЦП, врожденный паралич. Кайдыгер карабаган кыргыз элим. Уулум Умарга жардам бериңиздер. Балдарыңыздар оорубасын. Жараткан Аллах Таала өзүнөн башка эч кимге муктаж кылбасын суранамын. Уулум Умардын жок дегенде отуруп калышына жардам бериңиздер. Балам жок дегенде өзүнүн тамагын өзү ичкенге жардам бериңиздер, суранамын. Уулум Умарды таштабаңыздар. Учурда балам лечение алып жатат. Баламдын алган лечениясы токтоп калбаш үчүн жардам бериңиздер, суранамын. Маларды колдонууну сунушташууда. Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлеринин кеңешинин жыйыны өттү. Жолугушууга ошондой эле ШКУга мүчө мамлекеттердин өкүлдөрү, уюмдун жетекчилиги жана тиешелүү түзүмдөрдүн өкүлдөрү катышты. Жыйында ШКУнун келечектеги өнүгүү багыттары, аймактык коопсуздук, эл аралык кызматташтык, ошондой эле Бишкекте өтө турган саммитке даярдык маселелери каралды. Теманы кабарчыбыз улантат.
Чолпон Ата шаары кайрадан эл аралык дипломатиянын борборуна айланды. Бул ирет Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери Чолпон Ата шаарындагы мамлекеттик резиденцияда чогулушту. Уюмдун 25 жылдыгына арналган жыйындын күн тартибине коопсуздук, экономика, гуманитардык кызматташтык жана ошондой эле Бишкекте өтө турчу ШКОнун саммитине карата даярдык маселелери кирген. Для Кыргызской республики большая честь принимать вас на берегу величественного озера Иссык-Куль, жемчужины нашей страны, который является символом многовековых традиций, добрососедства, взаимного уважения и открытого диалога. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев ШКУга мүчө мамлекеттердин колдоосу менен Кыргызстандын төрагалыгы алкагында жүргүзүлүп жаткан иштер кызматташууну бекемдөөгө жана практикалык жыйынтыктарга жетишүүгө өбөлгө түзөөрүнө ишеним билдирди. Кыргызстан в будущем добросовестно реализует свою ответственную миссию в рамках предстоящей деятельности Совета Безопасности ООН. Важным шагом станет проведение в Бишкеке встречи на высшем уровне формата ШОС+, который состоится в увязке с заседанием Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества. Этот формат призван расширить пространство диалога и придать дополнительный импульс сотрудничеству ШОС с заинтересованными партнерами. Жыйында кызматташтыктын учурдагы абалы жана аны мындан ары өнүктүрүү маселелери талкууланды. Катышуучулар аймактык эл аралык коопсуздукту камсыздоо, терроризмге, экстремизмге, сепаратизмге, трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшүнө жана кибер кылмыштуулукка каршы күрөштө биргелешкен аракеттерди күчөтүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. Ошондой эле тараптар соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, инвестицияларды тартуу, транспорттук логистикалык байланыштарды чыңдоо, энергетика жана санариптик өнүгүү багытындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу маселелерин карашты. Мындан тышкары ШКОнун өнүктүрүү банкын түзүү боюнча иштерге көңүл бурулду. Жыйындын негизги маселелеринин бири Бишкекте өтө турган ШКУга мүчө мамлекеттердин башчыларынын кеңешинин жыйынына даярдык көрүү болду. Министрлер саммитте кабыл алынуучу негизги документтерди, анын ичинде уюмдун 25 жылдыгына арналган Бишкек декларациясынын долбоорун жана уюмдун ишмердүүлүгүн өркүндөтүүгө багытталган чечимдерди талкуулашты. Таким образом, прошедшее заседание Совета министров иностранных дел состояло, можно сказать, из двух частей. Это, собственно, обсуждение и формирование взглядов, позиций и предложений по актуальным вопросам международной жизни, а также подготовка предстоящего заседания Совета глав государств, о котором подробно рассказал уважаемый министр иностранных дел Кыргызстана. Я также хотел бы добавить, что ценности и принципы ШОС становятся все более привлекательными в мире на сегодняшний день. Жыйындын соңунда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлер кеңешинин бир катар чечимдерине жана биргелешкен билдирүүсүнө кол коюлду. Документтерде саммиттин күн тартиби, кабыл алынуучу чечимдер, эл аралык маалыматтык коопсуздук боюнча кызматташуу жана башкы катчынын отчетуна байланышкан маселелер камтылды. Дана Гулалиева, Ынтымак Дафталиев, ЛТР, Ысык-Көл облусу. Ошол эле күнү президент Садыр Жапаров Чолпон Атада Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин тышкы иштер министрлери менен жолукту. Мамлекет башчысы ШКУ бүгүнкү күндө коопсуздук, экономикалык кызматташтык жана аймактык туруктуулук боюнча маанилүү аянтча болуп калганын белгиледи. Ошондой эле Бишкекте коопсуздукка байланыштуу чакырыктарга каршы аракеттенүү боюнча универсалдуу борборду түзүүнү тездетүүгө чакырды. Президент соода-экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү, транспорттук каттамдарды өнүктүрүү жана биргелешкен инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу зарылдыгын белгиледи. Жолугушууда алдыдагы Бишкек саммитине даярдык жана уюмдун кийинки өнүгүү багыттары да талкууланды. Иш-чарага ШКУга мүчө өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлердин жана уюмдун жетекчилиги катышты. Для Кыргызской республики, как одного из государств, основателей ШОС и стран. Кыргызстан үчүн Шанхай кызматташтык уюмунун негиздөөчү мамлекеттеринин бири жана мааракелик жылы уюмга төрагалык кылып жаткан өлкө катары
Бул чоң сыймык жана жогорку жоопкерчилик. Бул маанилүү этапты биз ШКУга 25 жыл туруктуу тынчтыкка өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге деген ураан алдында өткөрүп жатабыз. Бул ураан өз ара ишенимди, билимдикти жана ырааттуу өнүгүүнү чыңдоого болгон жалпы умтулуубузду чагылдырат. Бүгүнкү күндө бул мамиле өзгөчө мааниге ээ болууда. Дүйнө терең өзгөрүүлөрдүн мезгилин баштан кечирип жатат. Эл аралык карама-каршылыктар экономикага, соодага, энергетикалык жана азык-түлүк коопсуздугуна таасирин тийгизип, миллиондогон адамдардын жашоосуна түздөн түз таасир этүүдө. Ошол эле учурда терроризм, экстремизм, баңгизаттардын мыйзамсыз жүгүртүлүшү жана трансулуттук уюшкан кылмыштуулукта жаңы шарттарга тез ыңгайлашууда. Мунун баары бүгүнкү күндө коопсуздук саясий гана эмес, экономикалык, технологиялык, экологиялык жана гуманитардык өлчөмдөрдү да камтый турганын көрсөтөт. Мындай татаал чакырыктарга бир дагы мамлекет жалгыз өзү натыйжалуу каршы тура албайт. Ошондуктан Шанхай кызматташтык уюму мындан ары да биргелешкен жоопкерчиликтин жана макулдашылган аракеттердин мейкиндиги катары бекемделе берүүгө тийиш. Ни одно государство не способно справиться с таким комплексом вызовов в одиночку. Ошондой эле президент Кытайдын тышкы иштер министри Ван Йини кабыл алды. Жолугушууда соода-экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү, инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу, транспорттук логистикалык өз ара байланыштуулукту өнүктүрүү, айыл чарба тармагындагы маданий гуманитардык чөйрөдөгү кызматташтык, ошондой эле эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара аракеттенүү маселелери талкууланды. Президент Садыр Жапаров транспорт, инфраструктура, соода жана инвестиция тармактарындагы биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу, Кыргызстандын туруктуу экономикалык өнүгүүсү, жаңы жумуш орундарын түзүү жана жарандардын бакубаттуулугун жогорулатуу үчүн маанилүү экенин белгиледи. Мамлекет башчысы Кыргызстан инвесторлор үчүн жагымдуу шарттарды ырааттуу түзүп, зарыл болгон инвестициялык климатты камсыз кылып жатканына токтолду. Өз кезегинде Кытайдын тышкы иштер министри Кыргызстанда жүргүзүлүп жаткан реформалардын багытын жогору баалай турганын белгилеп, бул реформалар өлкөдө экономиканын динамикалуу өсүшүн жана калктын бакубаттуулугунун жогорулашын камсыз кылып жатканын айтты. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев менен телефон аркылуу сүйлөшүп, аны 69 жашка толушу менен куттуктады. Мамлекет башчысы Мирзиёевке бекем ден соолук, бакубат жашоо жана мамлекеттик ишмердүүлүгүндө ийгиликтерди каалады. Ошондой эле Өзбекстанда жүргүзүлүп жаткан социалдык экономикалык реформаларга жогору баа берип, анын Борбор Азиядагы аймактык кызматташтыкты чыңдоодогу ролун белгиледи. Сүйлөшүүдө Кыргыз-Өзбек стратегиялык өнөктөштүгүнүн өнүгүшү жана эки тараптуу кызматташтыкты кеңейтүү маселелери талкууланды. Өз кезегинде Шавкат Мирзиёев куттуктоо үчүн ыраазычылык билдирип, эки өлкөнүн достук жана коңшулук мамилелерин мындан ары да бекемдөөгө даяр экенин белгиледи. Мамлекет үйсүз жарандарды турак жайлуу кылуу максатында өлкө аймагында 82 000 батир курууда. Бүгүн алардын 319-у даяр болуп, Талас облусунун тургундарына берилди. Жергиликтүүлөр үйлөрдү мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу 4 жана 8% менен алышты. Батирлердин ачкычын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев тапшырды. Темага аймактык кабарчыбыз токтолот. Талас шаарында бүгүн майрам. Анткени 319 тургун бүгүн ушундай турак жайлуу болуп отурат. Мына карасаңыздар, шарттардын баардыгы камтылган. Аталган үйлөрдүн баары ипотекалык шарт менен бериле турган болду. Аткычтарын министр кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев өзү тапшырды. Урматтуу жаңы конуш ээлери, сиздер бүгүн батирдин ачкычы менен кошо мамлекеттин силерге болгон ишенимин кабыл алып жатасыздар. Ушул үйлөрдө уул кыздарыңыздар чоңойсун. Дагы бир жолу үйлүү болушуңуздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жаңы конушуңуздар кут болсун. Кыргызстаныбыз ар дайым өсүп өнүксүн. Элибиз бактылуу болсун. Мамлекет курган Талас шаарындагы батирлердин бири Салтанат Төрөбек кызына тийди. Ал 14 жылдан бери мугалим болуп иштейт. Айтымында 2 жыл мурда кезекке турган. Эми бүгүн кыялына жетип, 2 балалуу үй бүлөгө турак жай буйруду. Жаштардын кубанычын Минкап төрагасы жана ата-энелери тең бөлүшүп куттукташты. Үйүм 2 батирлөө болду. Кезекке туруп, кезектин негизинде алдым. Бардыгы оюмдагыдай, конок бөлмөлөр, бул жакта ашканасы. Бизге ушундай шартты түзүп берип аткан биздин жетекчилерге, президентибизге чоң ыраазычылык билдиребиз. 319 батирдин 50% 2,
30% 1 бөлмөлүү, калганы 3 бөлмөлүү болуп курулган. Бүгүн алардын баары өз ээлерине тапшырылды. Үйлөр даяр абалда, бүт шарты менен берилди. Бул жерде мамлекеттик бюджеттик кызматкерлер 4% менен 25 жылга баштапкы төлөмсүз алды. Андан тышкары дагы 8% менен алгандар бар, ал жеке тармакта иштегендер. Баштапкы төлөмсүз, эч нерсе төлөбөйт. Мындан кийин да токтолбойт. Ар бир областтар бүткөндөн кийин райондук борборлорго салып баштайбыз. Бүгүндөн баштап бул жер тынчтык ордо турак жай комплекси болуп калды. Ипотекалык компания жашоочулардын ыңгайы үчүн бардык шарттарды камтыган. Эс алуучу жашыл жайлар, отургучтар, фонтан, воркаут зона жана балдар үчүн ойноочу аянтчаларга чейин бар. Мындай шарттарды тургундар жактырып, ыраазы болушууда. Президентибизге абдан терең ыраазычылык айткым келет ушул. Мындайды мен деле көргөн эмесмин. Мындайга жеткен да эмесмин. Эми буюрса балам алып атат. Кудайыма миң мертебе шүгүр. Аябай сон бизде жок да мындай. Эми айланайын Кудай ушундай үйлөр салына берсин. Рахмат, өкмөтүбүзгө рахмат атабыз. Балдарыбыз мына үй алып атат. Бүгүн иним тамак алып, ошого келдик. Сүйүнүчүбүз, койнубузга батпай толкунданып атабыз. Өзүнчө бир городок болуптур да, аябай кубанычтабыз. Белгилей кетсек, аталган көп кабаттуу үйлөр президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен курулду. Бүгүн биринчи партиясы гана тапшырылды. Мындан тышкары Талас шаарында дагы 400дөн ашык батир курулууда. Ал үйлөр да 2027 жылы ипотекалык шарт менен берилет. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Быйыл эгемендүүлүк күнүнүн башкы салтанаты Талас облусунда өтөт. Ага карата аймакта жаңы комплекстер курулуп, инфраструктура жаңыланып, бир катар ири долбоорлор ишке ашырылууда. Алардын даярдыгы менен министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев жеринен таанышып, жооптуу жетекчилерге бир катар тапшырмаларды берди. Тема боюнча кесиптешим Сүйнай Тагаева айтып берет. Талас жергесинде дүйнөгө белгилүү кыргыз жазуучусу Чыңгыз Айтматовдун өмүрүнө жана чыгармачылыгына арналган чоң долбоор ишке ашууда. Анда жазуучунун басып өткөн жолу кыргыз маданиятына кошкон салымы чагылдырылат. Минкап төрагасы аталган аймакка болгон жумушчу сапарында Айтматов Ааламы тарыхый мемориалдык комплексинде курулуш иштердин жүрүшү менен таанышты. Biz hazır Moğol жактан Уудунун капталынан да жол ачып атабыз. Бул курулуп жаткан Баластан оюн зоок борбору. Долбоорго ылайык 6,5 гектар аймакка заманбап эс алуу комплекси курулат. Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев борбордун курулушу жана долбоордун келечеги менен жеринен таанышты. Краска именно завозной краска алып келдик, 5 жыл гарантия менен. Комплексте 9 имарат жайгашып, балдар жана үй бүлөлөр үчүн эс алуу, көңүл ача турган шарттар түзүлөт. Аталган жерде заманбап оюн зоок жайлары, эс алуу аймактары жана башка керектүү объектилер каралган. Долбоор ишке ашырылгандан кийин Талас шаарында тургундар жана шаар коноктору үчүн жаңы эс алуу жайы пайда болот. Жолдаш Кыргыз Республикасы министрлер кабинетинин төрагасы, чек арада абал туруктуу генерал-майор Сартин, саламатсызбы? Андан соң Минкап төрагасы жаңыланган чоң капка өткөрүү пунктунун абалы менен таанышты. Кыргыз-казак мамлекеттик чек арасындагы бекети оңдолуп, инфраструктурасы толук жакшыртылды. Анда кызматкерлер жана чек арада өтүп жаткан жарандар үчүн заманбап шарттар түзүлгөн. Муна каражаттарды текшерүү жайы, реконструкция кирүү жана чыгуу багыттары боюнча кабиналардын саны. Сапардын жүрүшүндө Адылбек Касымалиев Талас шаарындагы курулуш материалдарын чыгарган заводдордун иши менен таанышты. Анда асфальт, бетон, темир бетон жана шагыл өндүрүүчү ишканалардын мүмкүнчүлүктөрү тууралуу маалымат берилди. Бул заводдор аймакты курулуш материалдары менен камсыздап, өнөр жай тармагын өнүктүрүүгө салымын кошууда. Көбүнчөсү ушул өзүбүздүн асфальт заводдон чыккан асфальт. Адылбек Касымалиев курулуш объектилерин убагында бүтүрүүгө жана анын сапатына өзгөчө көңүл буруу керектигин белгиледи. Талас облусунда ишке ашып жаткан объектилер аймактын өнүгүүсүнө, элдин жашоо шартын жакшыртууга өбөлгө болот. Социалдык жайларды өлкөнүн эгемендүүлүк күнүнө карата ачуу мерчемделүүдө. Сүйнай Тагаева, Чыңгыз Талантбеков, ЛТР, Бишкек. Ушул эле күнү Адылбек Касымалиев Талас шаарындагы парктын ачылышына да катышты. Долбоор мамлекет тарабынан каржыланып 165 миллион сом жумшалган. 20 жылдан кийин заманбап абалга келтирилген сейил бактын шарттары кандай болуп өзгөрдү, аймактык кабарчыбыз айтып берет. Караңыздарчы, эми Талас областынын тургундары ушундай аттракционго түшүп эс алып калышат. Аталган паркты жаңылоо иштеринин алкагында 165 миллион сом президенттин колдоосу менен бөлүнгөн. Анын негизинде 8 аттракцион Таластагы эски паркка келип орнотулду. Жалпы жумуштардын жыйынтыгы менен эски парк мына ушундай абалга келтирилди. Аталган парктын ачылышын Минкап төрагасы Адылбек Касымалиев бүгүн жасап, кызыл тасмасын кести.
Кадырлуу Талас шаарынын тургундары, сиздерди жаңы заманбап, жаркыраган сейил бактуу болушуңуздар менен чын дилимден куттуктайм. Талас шаарынын өнүгүшүнө мамлекет тарабынан 6 миллиард 500 миллион сом каражат бөлүндү. Урматтуу шаардыктар, Талас Манастын мекени, кыргыздын куттуу жери, кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түбөлүк руху сакталган ыйык жер. Таластын өнүгүшү тарыхка болгон урматтын, келечекке болгон жоопкерчиликтин белгиси. Облус борборундагы жаңыланган бул паркта бүт шарттар камсыздалды. Таласта жок аттракциондор орнотулду. Ошондой эле эс алып олтурууга орундуктар, респоинт, жашыл аянттар жасалды. Мындан тышкары унааларды электр тогу менен кубаттоочу станцияларда орнотулду. Мындай өзгөрүүлөр жаштарга гана эмес, улуу муундун өкүлдөрүнө да жакты. Мына ачылышты биз канча күндөн бери күткөнбүз. Таласын буйруса 30 жыл 40 жылда болбогон өзгөрүүлөргө туш болду. Мына бүгүн баркты көрүп алып туруп таң калып атам. Барк мындай барк болгон эмес. Эми буйруса Талас эл эч качан уялбай туруп келген конокторду күтүп алганга кудурет жетет экен да. Талас эл буйруса өнүгөзүп атат. Парктын ачылыш аземинен кийин Минкап төрагасы Адылбек Касмалиев баштаган жетекчилер жаңы шарттарды жеринен көрүп жакшы баа беришти. Бийликтин Талас облусуна болгон колдоосун жергиликтүү калкта баса бергилеп, акыркы жылдагы өзгөрүүлөргө токтолушту. Могу чортово колесо деп койт, балдар ойнойт да, жакшынакай ойнойт. Ой, менде түшөбүз да, эми жакшынакай түшөбүз да. Эң биринчиден президентке рахматыбызды айтышыбыз керек. Алгылыктуу, пайдалуу, глобалдык, стратегиялык жумуштарды бүтүрүп атат. Парктан башка канча аэропорт, жолдор деги, койчу деги бүт бары бүтүп атат да. Техника бүт айлык маяна көтөрүп, дагы эмне керек? Болгондо тынч эле отурушубуз керек. Биздин президентке ыраазычылык, чоң рахмат. Ири суммага оңдолгон бул парк облустун борборундагы жалгыз эс алуу жайы болуп саналат. Андыктан мындагы аттракциондорго түшүп, көңүл ачууну каалагандар көп. Ал эми жергиликтүү бийликтин билдирүүсүнө ылайык аталган парктагы аттракциондорго түшүү сыяктуу кызмат көрсөтүүлөр бүгүндөн тарта 3 күн бою шаар тургундарына жана меймандарга акысыз көрсөтүлмөкчү. Нурсултан Курманбеков, Кайнар Ормонов, ЛТР, Талас облусу. Жеткиликтүү турак жай менен камсыз кылуу багытындагы иштер уланууда. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын Бишкектеги Мурас турак жай комплексинде быйыл 8 блок пайдаланууга берилет. Жалпы 1104 пачерден турган көп кабаттуу үйлөрдүн курулушу толук аяктап, ички жасалгылоо жана инженердик коммуникациялар бүткөрүлгөн. Жаңы конуш тууралуу Айсана Бакытбекова баяндайт. Миңден ашуун үй бүлөнүн көптөн күткөн кубанычы. Мына ушул менин колумдагы ачкычтар жакын арада өз ээлерине тапшырылат. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын кезектеги Мурас турак жай комплексиндеги 24 кабаттуу заманбап 8 блоктун курулушу толугу менен аяктап, жаңы конуш ээлерин кабыл алууга даяр. Мына ушул 3 үй тапшырылат. Нар жактан бири бардыгы болуп 8 блок тапшырылат. Быйыл бериле турган 8 блоктун 6осунда 6 батир, ал эми экөөсүндө мына ушундай болгон 5 батирден жайгашкан. Бул батирлердин экөөсү 3 бөлмөлүү, ал эми 3өөсү болсо 1 бөлмөлүү болуп каралып, учурда ички жасалголору толугу менен аяктап, суу, газ түтүктөрү жана ошондой эле жарыктандыруу системасы дагы толугу менен орнотулган. 3 комната, мына кухнясы болот. Булар азыр толук бүткөн. Только биз шыпырып тазалай турган гана маалыбызга жеттик. Бардык жери бүткөн, толугу менен канализациясын, унитаздар, ванналар бүт бардыгы коюлган. Мынансы зал, мынакей балкону да бар. Отоплениялары да өзүнүн теплотехник расчеттор менен жасалган. Мына бул жери спальня, раковиналары коюлган, мына ванналары коюлган. Мынакей состояниялары азыркы убакта жооп берет. Турак жай комплексинде жашоочулардын ыңгайлуулугу үчүн балдар аянтчалары, эс алуу зоналары жана жашыл аймактар каралган. Ошондой эле 700-800 машинага ылайыкталган 2 деңгээлдүү 4 уна токтотуучу жай салынууда. Анын курулушуна байланыштуу үйлөрдү пайдаланууга берүү мөөнөтү жылдырылган. Колду кармап калды, себеби дегенде мына үйлөрдүн бардыгы, мына тапшырыла турган объектилердин бардыгына
жол доступ болот. Муну казбай турганыбызда жол бар эле да. Мына үйлөрдү куруп алдык. Эми ушу курулуп бүткөндөн анан жакында мына 1 ай болду котлованын казып баштаганыбызга. Ошон үчүн ушул 1 айдай созулуп кеткели турат. Августтун этеги отделка, таза отделкасы анан благоустройство сентябрга барып калышы мүмкүн. Муну жителдерге эртерээк айтып коюшубуз керек. Мындай туура эмес түшүнүп калышпасын да. Мурас турак-жай комплекси мамлекеттик ипотекалык компаниянын ири долбоорлорунун бири. Комплекс жалпы 39 блоктон турат. Анын 19-у буга чейин тапшырылган. Быйыл берилүүчү 1104 батир 3-чү эtaптагысы. 1 айдын ичинде 8 блогун тапшыруу алдында турабыз. Ал эми кийинки жылы 12 блогу дагы Кудай буйруса тапшырабыз. Ошондо жалпы 39 блокту тең тапшырып, 4754 батир өз элерине тапшырылат. Быйыл республика боюнча 20 миңден ашуун батир пайдаланууга берилери күтүлүүдө. Учурда турак-жай алуу үчүн кезекте 104 миңге жакын жаран турат. Бишкек шаарында 6300 батирдин тегерегинде батир тапшырылат. Жана ошондой эле Ош шаарында, анан ар бир 7 облустун ар биринде бирден батирлер тапшырылат. Жарандарды турак-жай менен камсыз кылуу мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири. Учурда башка аймактарда дагы курулуш иштери кызуу жүрүп, миңдеген үй-бүлөгө жаңы мүмкүнчүлүктөр түзүлүүдө. Айсана Бактбекова, Шамен Болотбек уулу, ЛТР, Бишкек. Быйыл Борбор калаада 127 көчөнү оңдоо жана 29 тротуар куруу бершемделген. Өзгөчө шаарга жаңы кошулган конуштарда жолдор жаңыланып, керектүү инженердик түйүндөр тартылууда. Кененирээк Дүйшөн Шаршембеков баяндайт. Узундугу 4 чакырымдан ашкан Кыргыз көчөсү оңдолууда. Жергиликтүү тургундардын өтүнүчү менен жолду жасоодон мурун саркындуу суу системасын тартуу пландалган. Ушул тапта Садаев көчөсүнөн баштап Кичи Чүй каналына чейинки бөлүгүндө түтүктөр жаткырылып жатат. Бул жерде азыр биз центральный трубаларды центровать коюп келатабыз ортосу менен ар казылып. Бул уже Садаева көчөсүнө казылып келип калдык. И жана ушул трубаларды Садаева жакка жетип калдык. Бул маселе коюлгандан кийин, маселени коюп туруп, ортодон бүт сыттыктарына муфталар кийилип коюлгандан кийин центровать этип, анын үстүнө бетон салабыз. Бетон салгандан кийин анан бүт түздөгөндөн кийин, атып түз болгондон кийин анан келип үстүнө засыпка башталат. Шебин менен трамбовать этилип. Иштин башталганына 1 айга чукулдап калды. Жумуштар 1-2 күндө аяктаса, андан кийин курулуш бригадасы бетон шакекчелерин орнотуп, чуңкурду толтурат. Бул иштер жүрүп жаткан маалда жергиликтүү тургундар канализацияга туташы керек. Кала бийлигинин маалыматында саркынды суу куруна 2000 тургун жана жол четиндеги өндүрүштөр, соода жайлары кошулат. Бул жер өзү саздакка байланыштуу. Азыр ошондагы алдын алып, ошого байланыштуу кылып атабыз да. Мисалы үчүн 2 метрге тура болуп атабыз. Бул 1.70-тен эле чыгып атат да, уже суч. Ошого байланыштуу астына кум түшөп, шейден түшөп, ошол боюнча шартталып. Мындай масштабдагы реконструкция төмөнкү аларча айылы түптөлгөндөн бери болгон эмес. Административдик аймактык реформанын алкагында айыл Бишкектин карамагына өтүп, кала бийлиги тарабынан муниципалдык аймактык башкармалыктын инфраструктурасын жакшыртуу аракети көрүлүүдө. Кыргыз көчөсү Садаев көчөсүнөн Түндүк айланма жолуна чейин узундугу 4 км 200 метр оңдолчу жол. Туурасы 15 метр болот. Эки жагында лотоктор кетип, анан 3 метрден тротуарлар салынат. Бишкек мэриясынын маалыматында быйыл калаада 127 көчөнүн жолу, 29 көчөдө тротуар салынат, 46 объектиде жумуштар аякталды. Жыл башынан бери 33 көчө оңдолду. Ал эми 13 тилкенин тротуары жаңыланды. Дүйшөн Шаршембеков, Абдыкадыр Турсунбай уулу, ЛТР Бишкек. Нарын облусундагы түндүк түштүк альтернативдик унаа жолунда коопсуздук чаралары күчөтүлөт. Бул тапшырманы президенттин Нарын облусундагы өкүлү Нурбек Сатаров Жумгал районуна болгон иш сапарында берди. Анын негизинде Жумгал, Дыйкан жана Байзак айылдары аркылуу өткөн жол тилкесине жөө жүргүнчүлөр үчүн жасалма жол тосмолору орнотулат. Ошондой эле Сары Булуң тилкесиндеги көзөмөл өткөрүү постун коопсуз жерге көчүрүү маселеси каралды. Учурда жол кыймылынын коопсуздугун 16 кызматкер көзөмөлдөөдө, жакынкы күндөрү алардын саны дагы 13 кызматкер менен толукталат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин атайын комиссиясы Кумтор Голд компания ишканасынын жарандык коргонууга даярдыгын текшерди. Баалоонун жүрүшүндө өзгөчө кырдаалдарга даярдык, күч каражаттардын абалы жана жетекчиликтин аракеттери каралды. Жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди жоюу боюнча тиешелүү сунуштар берилди. Ошондой эле өрт коопсуздугун күчөтүү, байланыш жана кабарлоо системаларын жакшыртуу маселелерине көңүл бурулду. Мындан сырткары кызматкерлерди жарандык коргонуу боюнча окутууну күчөтүү тапшырмасы берилди. Манас шаарында КМШ өлкөлөрү катышкан ири жыйын жыйынтыкталды. Анда жол куруудагы жаңыча технологиялар менен иш алып баруудагы натыйжалар тууралуу кеп козголду. Буга чейин КМШ өлкөлөрүнүн катышуусундагы конференция 8-жолу уюштурулуп, быйыл Кыргызстанда өтүп жатат. Кенен кабарчыбыз айтып берет.